Москвада 10 жаштагы 2 баланы зордуктоого шектелип, Тажикстандын жараны кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Москвада күч органдары 10 жашар 2 баланы зордуктаган деген шек менен Тажикстандын жаранын кармашты. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык аталган адам 3 апрелде кармалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал Москвадагы Кажуховский өтмөгүндөгү эстакадада 10 жашар 2 баланы зордуктаган. Айыпталуучу Балашихада каттоодо турат. Тажикстандын Гисар шаарында туулган. Ага карата ден соолукка оор залал келтирүү менен айкалышкан сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Эми күнөөсү далилденсе, 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак Супер Кежи. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Димес паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Санкт-Петербургдан 19 кыргыз жараны депортацияланды. Тышкы иштер министрлиги Россиянын Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстандын 19 жараны чыгарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин жетекчисинин орун басары Бакыт Кадыров Агипресс агенттигине берген маалыматында билдирди. Мурдараак Санкт-Петербургдун сотторунун чечими менен 400 чет элдик Россиянын аймагынан чыгарылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Санкт-Петербургдагы башкы консулдугунун маалыматына ылайык, рейдтик иштердин жыйынтыгында миграциялык мыйзамды бузгон. 19 кыргыз жаранын өлкө аймагынан чыгаруу чечими кабыл алынган. 1 апрелге карата кыргыз жарандары тарабынан аларды массалык кармоолор, укуктарын бузулушу тууралуу маалымат келип түшкөн жок. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин отурумунда жогорудагы маалыматты бердик, деди ал. Булак Баракелди. Орусияда тажик мигранттары жашаган жатакана текшерилип, 60 киши кармалды. Орусияда полициянын өзгөчө багыттагы отрядынын кызматкерлери тажикстандык эмгек мигранттары жашаган жатаканага кирип барып, 60тан ашуун кишини кармап кеткенин бүгүн 5 апрелде Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Окуя 3 апрелде болгону. Күч кызматкерлери жатакананын эшик терезесин талкалап киришкени, кармалгандардын бир нечесин айыппул төлөтүп кое беришкени, бирок калган көпчүлүгүн депортация кылганы маалымдалды. Мигранттар бул тууралуу журналисттерге өздөрү айтып беришти. Ошонун бери тынчы кетип, коркуп жатышканын билдиришти. Каяка барабыз, эмне кыларымды билбей калдым. Дүкөнгө чыкканда да коркуп жатам. 2-3 кишинин айынан бардык тажиктер жапа чегип жатат. Документи баары жайында болгондорду деле өлкөдөн чыгарып салып жатышат. Менин агамды кармап кетип, өмүр бою Орусияга кире албайт деген чечим чыгарышты. Себебин түшүндүрбөй коюшту, деди мигранттардын бири. Азоди радиосунун кабарчыларынын колуна тийген бир нече видеодон мигранттарды катарга тизип бастырып баратышканын, айрымдардын колун артына карматып, жерге жаткырып коюшканын көрүүгө болот. 22 марттын кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити холл борборунун 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. 3 апрелге карата маалыматка караганда, каза болгондор 144кө жетти. Жарат алгандар кеминде 380 адам. Кылмышка шектүү катары 11 киши кармалганын ФСБ кабарлаган. Алардын 10-у камакка алынган. 2 айга камалгандардын 8-и теги тажикстандык, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болгон. Укук коргоочулар алар кармоо жана сурак учурунда кыйноого кабылганын айтып чыгышкан. Чабуулду ишке ашырган деп шектелип жаткан 4 киши бөгөт чарасы каралган сот отурумуна бети, башы көк ала абалда катышкан. Алардын бирин сотко медициналык арабага салып алып барышкан. Кармоо учурунда бир кулагы кесилгени тууралуу видеосу тараган киши сотто оң кулагына чүпүрөк чапталып отурган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнүн ислам мамлекети деп аталган террорду топ алган АКШ жана Батыш өлкөлөрү терактты дал ушул уюм уюштурган деген пикирде. Ал эми Орусия өзү Украинадан көрүүдө. Украина эч тиешеси жок экенин айтууда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крокус Сити холлдогу терактка байланыштуу дагы 3 киши кармалганын билдирди. Мекеменин 4 апрелдеги маалыматына караганда, алар Москва, Екатеринбург жана Омск шаарларынан кармалды. Үчөө тең Борбор Азиядан баргандар. Бирөөнүн орус жарандыгы бар экени кабарланды. Булак Азаттык.